Hurmatlı Sadir Japarov, Kempurat verilmesin, el karşı. Elge. Açığını ayttılar da elge. Uyak. Hozir Javoq eshikda o'sha Qurmaqov ulushi, o'sha Sadir Japarov, Qamchak Tashiyev, shu bilik o'killari o'tirdi. El kirdik, nereden girganda telefonlar tashlaqlar, metallar tashlaqlar dedi. Kirib tatqan mumkinchilik bergan yo'q. Anan ayrim el o'killari telefonlarini olib keldilar, o'chirib turdilar, suranish dedi. Урматтуу калайык эл, зал толуп калгандыгына байланыштуу экинчи этап менен кабыл алуу болот. Экинчи этап менен кабыл алганы даярданып турасыздар. Ичкерде биз алып кое турган шарт болгон жок. Бар мурдатан сүйлөшүлгөн сценарий боюнча иш алып барды. Бар маалымат берди. Бул маселе кандай чечилип атат? Өкмөттүк мамлекеттик деңгээлде. Бул жерде да чындык болбой атат. Булардын менен эшикке сүдүрөп чыгышынын себеби Айтбаев акыл Казаковичке сөз берилген эле, ал картасы менен болгон чындыкты айтып элге түшүндүрүп аткан жеринен Ташиев Камчаек мырза Айтбаев Акылакенин колундагы микрофонду жулуп алып, кайтара микрофон бербей коюшкандан мен отурган жеримен Айтбаевга микрофон бергиле деген сөзүм үчүн мени тартипти буздуңуз деп мени күч органдары эшикке сүдүрөдү. Ар ким өзүнүн оюн айтып, бериле турган суроолор убагы келгенге чейин эле ошол жыйынды Садыр Нуркочаевич президентибиз өзү жыйынтыктап койду. Анткенге биринчиден элди алдады, укугу жок болчу. Экинчиден маселе чечилген жок. Анан Биз келгенге чейин 80% эмес зайын болуп Жергиликтүү эл эмес деңиз. бирок туура башка жактан келгендер да бар. Мен сөз уктум, оштон студенттер да келипти. Башка мен кыскасы тааныбаган, биз эми бул жерге көп келебиз. Азыр аксакал биз Тааныбаган адамды көп көрдүк. Кемпирабад деген деп келген элдин баары эшикте калып эле үйгө ичкерide залда жарыме дежурный адамдар экен, жалданма акча менен кирген. Жарыме ушул сотрудниктер экен. Мектеп директорлору жүрөт. Sonuç cebri. Mağada bilesinde 5 sonuç cerrahı büyük sanışçı kanca final oldu.